Var mı? Жылы октябрь айынан баштап өз көрүүчүлөрүн кабыл алып келебиз. Эми ичине кирип Коргол атабыз жөнүндө маалымат берейин. Коргол Досу уулунун музейи. Бул Коргол атабыз ушул 1882 жылы ушул Токтогул районунун азыр силер барасыңар Чолпон ата деген айылга. Ошол жактын жогору жагында Ак булак деген жер бар. Ошонун айыкты дегендин кыштоосунда төрөлгөн да. Бул кондогу көк калпак кийген мальчик болуп турпакта калсаң бекейсиң деп булырында айтат да. Жакшы менен жаманды, өлүм менен өмүрдү, ак менен караны айкалыштырган философиялык мааниси терең чыгармалардын бири болуп эсептелинет да. Анан бул жакта силер Кыргыз радиосу өз турларын улантат. Сайран комузмузга программасын назарыңыздарда. Токтогулдук көкмөңүрчү, обончу, комузчу Коргол Досуев 1961 жылы Кыргыз радиосуна келип, бир нече күүлөрдү жаздырыптыр. Коргол Досуевдин чертүүсүндө Ай күмүштөн таклит аттуу элдик күйүн окусак. Камбар агай менен Токтогулдагы музейлерди көрүп жүрөбүз. Аябай мага жагып атат. Гүлнуриса, бүгүн музейлерди кыдырып жүрөбүз, мынакей. Сага жагып атабы, жакпай атабы, өзүңдүн оюңду айтып кой. Сага жагып атабы бүгүнкү экскурсиябыз? Нелерди үйрөнүп атасың? Азыр кайсы жерде жүрөбүз? Биз келген музейде ким экен бул? Комузчу экен? Иә, акын комузчу экен. Жагып атабы сага? Ай, молодец. Кандайсыздар? Мен Камбар агай менен келип, музейди көп көрүп, эс алып келдик. Таныштык, анан кубанычтамын. Кубанычтасың, азаматсың. Анан Бермет,
Өзүңдүн оюңду айтып кой. Biz bugün көптөгөн музейлерге келдик. Классташтар менен келдим. Кубанып атам. Анан кийин биз булар, аталар, комузчулар менен тааныштык. Молодец. Kitapları yıllarında bu özgürlüğün çın İskender bu özgürlüğün eski duyumları kitapların mutlaka hayatlar sürekli bulcardan yıllar bulcardan çapanları ece çıkarttı anan Ida сага экскурсия жагып атабы? Эмнеси менен жагып атат? Çok muzeyler çakır, tamam içken yerler çakır. Жактыбы? Дагы келесиң буюрса? Ай, молодец. Курманбекова, Айсезим. Өзүңдүн ойлоруңду айтып кой. Кандай болуп атат бүгүнкү экскурсиябыз? Жақсы аябай. Эмнеси жагып атат сага? Ағай, комустарды көрөтабыз. Комузчу аталарыбыз менен таанышып атабыз, а? Башка жерлерге келген жактыбы? Молодец. Кана балдар, бүгүнкү экскурсия жагып атабы силерге? Эмнеси жагып атат? Эмнеси жагып атат? Саян, сенчи? Жагып атабы? Эмнеси жагып атат? Музей, комуздары. Комуздары, кийимдери, сагачы? Бийхан. Eski emelleri, kitapları. Китептерди бар бекен? Дагы? Çapanları. Kapçısı. Ким болгон экен бу? Комузчу болгон бекен, а? Аты ким экен? Коргол Досуев, а? Мынакей могу жерде жаңырып аткан күүлөр ушу баардыгын Коргол Досу уулу атабыз чыгарган экен. Мугалими ким болгон экен? Устаты. Эмне буюмдары бар дедиңер? Коргол Досуев жазуучу бекен. Komuzdu qancha jashında үйрөнүптүр? 8 yaşından başlap. 8-9 jashında үйрөнүптүр, а? Atası olsa kayra emrege verdir. Bizde olsa çoğanlığa. Азаматтар. Биздин Жомарт Букунбаев музейине куш келипсиңер. Жомарт Букунбаев музейи 1990-жылы Жомарт Букунбаевдин 80 жылдыгына карата ушул музей ачылган. Бул музейдин өзүнчө бир тарыхы бар. Жогору жактан караганда өзөн бойлуп учуп келе жаткан сууктардын элесин келтирет да. Элим беш маңдайынан караганда бети ачылган. Мындан барып коюп, өзүнүн чын атын токтомак болгон. Beşik toyuna, el arasında özel bir Toktolu Ataz'dı. Beşik toyuna çakırıp, Toktolu Ataz gelip, Uğurlu, Markırma, Cöbetanız, Domar Kusu'yla bardı. Şu Toktolu Ataz'ı koyup kim koyup işte? Toktolu Ataz, Cöbetanız, Özün için açılarda belediye gelgen peyzajlar, Yayıloğlu Gecesi'nde bir peyzaj. Şuna kendilerine boyunca getiren balları. Balları Toktolu Hoca'sından çağırdı. Ekol, ecesine Ece'nin adı kimsin? Hani özü kaça balalı oldur? 3 balalı. Ulu balasının adı geçken, kızın adı girken. Balasının adı? Balasının adı kim? Kulübek olganı. İkinci balasının adı? Zaynizm. Zaynizm var mıydı? Yoktur. Ada. Kazanıp 60 yaş buranın. Kotormoçu da muksulun. Ramat. Нурбол, давай, кана. Апасына салам жолдоп атат, Нурбол.
барасыңарбы? Биринчи кайсы музейди көрдүңөр өзү? Жомарт. Коргол досуй. Серкулукка барышкан жокпу? Серкулук. Серкул досу уулу музейине келдиңер, э? Коргол билбейт, ал деген улуу муундагы адамдар. Анан Жомарт Бөкөнбаевге бардыңар, э? Анан эми Токтогул Сатылгановдун музейине келе жатасыңар. Ошентип, азыр мен силерди музейге киргизем, кыйкырбайсыңар. Чынында гана үн угулуш керек. А мен силерге кызыктуу кылып бир нелерден айтып берем. Анан кайта сурайм, а? Эсиңерге түшүп алыңар. Бүт эскертүүлөр. Мен кайта чыккандан кийин сурайм. Кайсы класстар болду? Мына ушул жектен эле Токомдун Токтогул атабыздын өмүр байын айтып берип коет. Силер мен эмес, даже силер айтып бересиңер. Мынекей мынакей жооп бергилечи, бүйөктө кандай оёктор турат өзү? Кара турат, э? Эми айткыла. Кара. Ушекте Камбар Исмаилов Камбар агайыбыз менен англис курсунан англис тилде окуган окуучулар менен экскурсияда жазуучулардын, акындардын, комузчулардын калдыктарын жана алардын жашап өткөн өмүрлөрүн баяндап түшүнүп жүрөбүз. Биз азыр акыркы музейде Токтогул Сатылгановдун музейинде жүрөбүз. Токтогул Сатылганов комузчу болгон экен. Токтогул Сатылганов достору менен аты менен комузун алып, биз Токтогул Сатылгановдун өзүн чеккен комузун көрдүк. Ал азыркы комуздан башкача айырмаланып турат экен. Ал Токтогул Сатылганов аты менен жана анын жанындагы достору менен көчөлөрдө, айылдарда комузун чертип элдерге талантын көрсөтчү экен. Раяна, бүгүнкү биздин саякатыбыз, экскурсиябыз жагып атабыз ага? Эмнеси менен жагып атат? Өзүңдүн ичиңдеги айта турган сөздөрүң болсо айтып кал. Музейлер аябай сонкен коз, аябай көп нерселерди үйрөндүк. Эмнелерди үйрөндүң? Комузчу өмүрлөрдү. Ушуларды үйрөндүк. Комузчу, жазуучулар музейлерине бардык, а? Айчолпон? Эң коз жактарга келдик, музейлерге келдик. Азыр биз Токтогул Сатылганов музейинде жүрөбүз. Бияктар аябай коз, комузчу акындарды көрдүк, билдик, үйрөнүп алдык. Бияк аябай коз экен, башынан мен билген эмесмин, мындайга келип анан кирген аябай кызыгып кеттим. Анан сүрөттөрүнөн көрүп анан билем, Токтогул Сатылганова жүрөбүз азыр, анан аябай коздор экен, шекектери да бар экен, андай шубулар, анан жанында кийими бар экен, анан ошолорду көрдүм. Анан коз нерселер бар экен, анан ошолорго көрүп, жанында ар жакка сүрөткө түшүп, анан ошо. Бүгүнкү экскурсиябыз эмнеси менен жагып атат силерге? Эмнени үйрөнүп алдыңар? Силердин келечегиңер үчүн кереги тие ушун? Үйрөнгөнсү. Силер дагы келечекте ушул аталарыбыздай чыгаан кыргыздын керегине жараган адамдардан болосуңарбы? Жакшы окуйсуңарбы? Азаматтар. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн англис тил курсундагы окуучуларбыз. Биз деген көп музейлерге бардык. Алар аябай кызыктуу экен. Биринчи эле музейибиз Коргол Досиев акын, ырчы, комуз чеккен аябай жакшы киши болгон экен. Анын үй бүлөсү жөнүндө дагы кенен маалыматтарды билип алдык. Анан кийин акыркыбыз Токтогул Сатылгановдун музейинде турабыз азыр биз. Токтогул Сатылгановдун музейинде көптөгөн сүрөттөр, кийимдери, илгерки ошол музейлерде илгерки көптөгөн нерселер, бизге кызыктуу нерселер көп экен. Мен ушул музейлерди көрүп келгениме сүйүнүп жатам. Ушул Камбар агайга да рахмат бизди алып келгендиги үчүн. Келечекте биз
биз дагы ушул акын ырчы комузчулардай болуп таанымал адам болуп жакшы кыргыз элине жардам кылгыбыз келет. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Мынакей бүгүн мындай буюрса ушуну биздин окуучу балдарыбыз менен кыздарыбыз менен бирге, Камбар агайыбыз менен бирге, ушу Камбар агайыбыздын коштоосу менен Токтогул атабыздын музейине келдик. Жоомарт Бөкөнбаевдин музейине бардык, Коргол атабыздын музейине бардык. Кудайга шүгүр. Эми ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечеги кең, ден соолуктары чың болсун, ушу биздин ата-бабаларыбыздай болуп акындар чыксын, ушу уулдарыбыздан, кыздарыбыздан кыргыздын элин эмес ушу дүйнөнүн дүңгүрөткөн уулдардан, кыздардан чыксын. Каласа ушулардын келечектери кенен болсун, ушу курска катышып, ушунда Камбар иним Жолбарс агайдын баласы өзүнүн баласы экен. Ушу балдарыбызды, кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүп, эки жактуу көргөзүп, рахмат ушул мугалимдерге дагы рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен келечегиңиздер кенен болсун. Кудай кааласа ушундай жаш өспүрүмдөрдүн көп тарбиялаңыздар. Кудай кааласа сиздерди тарткан ушу көп тилдүү тармакта сүйлөгөн, көп тилди билген ушу уулдардан, кыздардан чыксын. Ушу уул кыздарыбыз Кудай кааласа ушу англис тилби, түрк тилби, кытай тилби, корей тилби, орус тилби кандай болбосун ушу жакшы өнүккөн, өскөн ушу биздин атарыбыз, кыздарыбыз ушу келечегибиз. Кудай кааласа келечекте ушу кыргыз эли сыймыктанган, дүйнө жүзү сыймыктанган, ага туугандары сыймыктанган, ата-энелер сыймыктанган уулдардан, кыздардан чыксын. Кудай кааласа рахмат агайыбызга, чоң рахмат ушу балдарыбыздын, кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүп, ушу ата-энелерден ушу Бурятияга келди, мен келдим. Ушу агайдын коштоосу менен үчөөбүз ушу балдарды ээрчитип экскурсия кылып атабыз. Кудай кааласа баары жакшы. Балдардын көңүлү беш, Кудай буйрса жакшы, аттан жакшы. Балдарга жакты дагы келет буйрса дагы кыштан аман эсен чыксак дагы жайында дагы ушу келүүгө аракет кылабыз буйрса. Ушундай жакшы жерлерди көргөзөлү балдарга, кыздарга. Ушундай мугалимдер дагы көп болсун биздин мектебибизде. Үлгүлүү мугалимдерден көп болсун да буйрса. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Мисалы мектепте билим алган ал баягы окуучунун билими өсөт туурабы? Мондай экскурсия кылып, эки жакты көргөзүп, өз көзү менен жакындан таанышып келгенде баягы келечек муундарыбыздын жан дүйнөсү өсөт деп ойлойсузбу? Албетте. Келечегине таасир тийгизеби ушул нерсе? Албетте тийгизет да. Мисалы үчүн биздин айылда эле көрөт, сыртка чыккан, чыккан бул жерден келип, ушул биздин ата-бабаларыбыздан, ушул үчүн Токтогул атабыздын ушундай тарыхы менен таанышып, музейлерин көрүп, кандай кийим кийген, кандай комуз чепкен да, жада келсе бул жерде өзүнүн комузу турат, аларды көрүп, албетте балдардын жан дүйнөсү өсөт да. Жан дүйнөсү өсөт, аң сезим өсөт, эки жакты жаратылышты көрөт. Мына экскурсияга чыгып атасың, рахмат. Ушундай эки жактуу көрүп, ушундай тарых музейлерди көрсө, балдардын келечеги албетте аң сезим деген өсөт да. Сизге чоң рахмат. Сөзсүз болот да. Жөнөкөй миң кандай деп коюшту? Миң уккандан бир көргөн дейт. Ансында ушу бир келип көрүп өздөрү көрсө, деп калат да. Көп балдардын аң сезими өсөт.